Мугалим бул кесиптердин сереси, мугалим бул кесиптердин төрөсү, мугалим бул сыйкырдуу бир дарактай жайдыргычтыр бышып турган мөмөсү деп акындарыбыз жазгандай, чынында эле мугалим бул эң барктуу кесип. Ушул агартуучулук тармагына өмүрүн арнап, кесипкөйлүгү, эмгекчилдиги менен өмүрү өрнөккө айланган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Асангүл Абдыгулова менен биз бүгүн дидарлашабыз. Белгилей кетсек, каарманыбыз көп кырдуу талант. Ал элибизге мыкты акын, жазуучу жана драматург катары да кеңири таанымал. Анда эмесе тажрыйбасы мол, такшалган таланттан чогуу кабар алалы. Ал учурда Бакен Кыдыкеева атындагы Жаш көрүүчүлөр театрында экен. Өмүрүңүздүн көп жылдары мугалимдикке арнадыңыз. Ушул кесиптен баар таптыңызбы? Албетте. 44 жыл иштедим. Анан катардагы мугалим, андан барып окуу бөлүмүнүн башчысы, мектептин директору болуп эмгектенип келдим. Ал кезде биз эмгегибиз сакталып, анан теге сыйлык алабызбы дегенде оюбузга келген эмес, билчү эмеспиз. Эл агартуунун атличилигин жаш кесимде алыптырмын, 26 жашымда. Анан ошондо эле республика боюнча бир жаш мугалим балыкчыда эл агартуунун атличилиги болуптур деп келип, газетке жазып кеткендер эсимде. Ошого эле сыймыктанып жүрдүк. Эрте алдым тетиги 26 эле жашымда. Анан ошо менен сабак берип, адегенде баштангыч класстарда окуттум. Анан жогорку окуу жайдан кийин чоң класстарга сабак бере баштадым. Анан жогорку билимдүү болду деп анан 1968 жылдарда окуу бөлүмүнүн башчысы болдум. Балыкчы шаарындагы Бөкөнбаев атындагы номер 2 деп коет орто мектепке. Мен ат башыда жаңы күч орто мектебинде директор болуп иштеп жүргөндө ошол мектепке ошо жылдарда чыгып калды илимий башкаруу деп. Нот деп койчу, научный организация туруда деп. Мектепте мугалимдерди илимий контролдо деп. Ушул иш баштаса менен ошо кездеги жетекчилер сурап калчу. Муну кайдан билип атасыз? Муну кантип ойлоп таптыңыз? Деп. Анан ал эми жалпы биз республикадан окуп үйрөнүп барчубуз да, курстар болчу ал кезде. Баягы өзүңчө мугалим болгондо жыргайсың да эркинче, каалагандай теге сабактын эмесин өткөрүп, методикасын. Могу биз эгемен болгондон тартып сабактын стандарты аябай өзгөрүлдү да. Стандарттык эмес сабак берүү. Ушул кезде мен эме кылып калдым. Теге сабак сахна дегенди өздөштүрдүм. Анан сабак аңгеме, сабак конференция кылып биринчи баштадым. Анан сабак сахнам аябай кызыктуу болду окшойт. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары негизинен балдар окуп сүйлөп берүүгө татаал да. Анан аны теге ролдоштуруп окутуп, жанагы саманчылын жолун 6-7 сааттан берилет. 7-чи класста ошондой. Анан ошону дагы ролдорду Толгонай, Касым, Жайнак иши кылып барысын бөлүштүрүп берип коюп окуучуларга. Анан ошо боюнча сурасаң, ой теги кээ бирлер ошо кезде деле жакшы начар окугандар болот да, 3 ала албагандар. Жакшы окуп теги эле баа алып кетишчү. Анан мынтип пенсия чыгып келгенден кийин үйдө жолдошум аябай түрткүлөп мени жаздырып атып, өзү текшерип атып, анан аягы мынакей драматург болуп, чоң драматургка айланып келатам. Сапарбек ата менен чет жерди дагы, Англия, бүт дүйнөнү кыдырдыңыз. Анан биз барганда чын эле эркидик. Мен биринчи жолу ыр жазганда ошол жерден баштап келдим. Лондонго эргүү деген. Айтып берейинби? Көңүл эргит көчөлөрдө басканда, көпчүлүгү ишке бара жатканда, көңүл кубат берип, көңүл бөлүп турган сыйт, каптап жаткан булуттары асманда.
жаштар театры, жаш көрүүчүлөр театрынын жалпы жамаатына ыраазычылык билдирейин деп отурам да. Анткени булар менин бир эки чыгармаларымды ушу театр даярдап коюп жүрүшөт. Назира эжеңер болсо элести алып чыкса, Эгемберди ушул өкүнүштү алып чыкты. Элге да жакты, баарыбызга жакты. Азыр жаңы күчүндө өркүндөп, элге коюлуп келатат. Анан ошон үчүн мен ыраазычылыгымды айтайын деп атам. Катышкан актерлор, актрисалар да ушунчалык бир таланттарын көрсөтүп, жакшы аткарып берип, баарыбызды кубандырып келатат. Ошон үчүн силердин жамаатка ыраазычылыгымды айтам. Дагы талантыңар өркүндөп өсүп турсун. Силердин артыңарда жаштар дагы келатыптыр, кошулуп дегендей, аларга да ийгилик каалайм. Хасангүл апабыз менен биз чыгармачылык өтө тыгыз байланыштабыз. Себеп дегенде эжекебиз бул жерге экинчи спектаклин биз ушул сахналаштырдык. Биринчиси болсо элес, мына баардык ушул жерде отурган актерлордун баары тең ойношкон, ал да бир өзүнчө жакшы элге жагып, эженин жазган чыгармасы элге жакыныраак да, баягы турмуштан алынган, өзүбүздүн баягы өзүбүздүн кыргыздын турмушуна жакын, ошондон баягы эл дагы ошончолук жакшы кабыл алса керек. Ошондон элес дагы, анан бул азыркы коюп аткан өкүнүч дагы ушул элдин сынына татып, элдин алкоосуна татыган спектакльдерден болду. Анан эжебизге эмне дейбиз, эми ар дайым дагы чыгармалардан көбүрөөк алып келсе, дагы буюрса иштешебиз деген чоң максаттарыбыз бар, пландарыбыз бар. Эжебизге болсо ден соолук каалайбыз, ар дайым бизге келип туруңуз, ар дайым ар бир премьера, ар бир спектакль болгон сайын эже ар дайым ушул алдыңкы катарда отуруп биз менен чогуу бар болсун эжекебиз. Асанкүл апабыз бизге апа эле болуп калгандай эле сезилет. Анткени деген мен Көл театрында, Көлдө Жантошев атындагы драма театрында иштеп жүргөндө дагы биринчи чыгармасы, ушу театрга берилген чыгармалардын бирөөсү, биринчиси Бурулча болчу да. Ошол Бурулчадан менин тушоом кесилди деп ойлойм да. Анткени эженин Бурулча спектаклинде главный ролдогу Бурулчаны ойноп, ошол каармандын образын жараттым эле. Ошондон баштап анан Көл театрынан Турмуш тагдыр деп бул жака келип, ТЮЗга келип калдым. Келгенде да баштаганда эле эженин чыгармасынан өкүнүчтөн баштап калдым. Ошол азыр бул чыгармада Айжамалды ойноп атам. Эженин чыгармалары чындап эле Руслан айтмакчы, элге жакыныраак өкүнүчтү айтып атпайбы, тиги аты да өкүнүч деп айтып атат. Ошон үчүн ар бир үй бүлөдө мындай бир өкүнүчтөр бар, ошол нерсени чыгарайын дегем. Анан болгон окуя өзүмө жакын кишилер болчу деп айтып атат. Анан ошол чыгармасындагы биз эженин оюндагыдай кылып жеткирип ойноп элге тартууладык го деген бир ойдобуз. Эжеге чыгармачылык ийгилик, мындан ары дагы калеми курчуй берсин. Театр менен биздей болгон балдары менен, актерлор менен, артисттер менен байланышып өмүр узун болуп эле биздин жакын зрителибиз болуп арабызда жүрө берсин. Рахмат. Асангүл апабыздын өзгөчөлүгү бул ар бир чыгармасы элге аябагандай, өтүндү да элге аябагандай жагат. Келген эл көрүп мындай түшүнбөгөн немелери болбойт да, бардыгы түшүнүп аябагандай түшүнүү менен кабыл алат. Чыгармачылык немеси дагы аябагандай сонун апабыздын. Анан коюлган спектакльден кийин бизге кылган мамилеси дагы аябай сонун. Бизге баарыбызга ападай эле болуп калган. Бизге ар бирибизге жакшы мындай мамиле кылып, спектакль бүткөндөн кийин ар бирибизге бирден келип кайрылат. Сен бүгүн сонун белектерин алып келет. Апабыздын сонун алтындай болгон кыздары бар. Алар өздөрүнүн каалоо тилектерин айтат, бизге белектерин билет. Анан апабыз мындай бизге жашоодо дагы бир көп мындай мотивация берет да. Эми театрдын айлыгы аз, бирок ошентсе дагы силер ушул жакта иштей бергиле, анткени силердин келечегиңер алдыда. Башка жака карабагыла, кимде эле мындай жакында эле бир аябагандай сонун сөз айтты да. Ошол нерсе мындай жүрөктө калды. Кайсы эле байга же кайсы эле башка жумушта айлыгы көп болгон адамга ушинтип сахнага чыгарып алып кол чабып атыптыр. Мына силерге айлыгыңар аз болсо дагы, бирок ушундай толтура эл силерге кол чабып атат депчи. Ушундай сонун апабыз бар. Кудайым буйрса, азыр 2 чыгармасын иштедик. Кудайым буйрса, дагы үмүтүбүз чоң, апабыздын калеми курчуй берсин. Дагы чыгармасын бияктан сахналаштыра берели. Апабызга ден соолук каалайбыз, самый главный. Рахмат.
Мен дагы ушул театрдын босогосун биринчи аттаганда Асангүл Абдыгулова апанын Элес спектаклинде Сабиранын ролу менен баштаганмын. Ошол күндөн тарта ушул мынакей 8 жылдын жүзү болду бул театрда. Былтыр болсо ошол өкүнүч спектаклинде ойнодук. Кымбат айткандай, бизди апа өзүнүн каармандары менен атап алат дайыма. Сабира, Искендер депчи. Апа келгенде үй бүлөсү бизге ушундай жакын адамдар. Эң негизгиси ошол ден соолук каалайбыз. Дагы көп чыгармаларды жазып, биздин сахнадагы бактыбызды ачып жүрө берсин деп айтмакмын. Асангүл апага аябай ыраазыбыз. Ушундай чыгармаларды көп жаза бериңиз, калемиңиз курчуй берсин, дагы оорубаңыз, жүзгө чыгыңыз. Ар дайым ушул биздин театрыбызда алдыңкы орунда сиз үчүн эшигибиз ачык, алдыңкы орунда отуруп эле биздин көрүүчүбүз болуп жүрө бериңиз. Дагы көп чыгармаларды жазып бизге алып келиңиздер, дагы ойногонго даярбыз биз. Рахмат эже. Мен эмне дейм? Мен баары кеме айтмакчы, өйдөкүлөрдүн сөзүнө кошулам дегендей. Асангүл апа жөнүндө айтсак, Асангүл апанын ар бир чыгармасы эң биринчиден тарбиялык мааниси өтө зор да. Эмнеге дегенде, Асангүл апа өзү мугалим болгондуктан ар бир жазган чыгармасын ар бир образы уже жазып аткан деле ачып берет да. Анан Асангүл апанын чыгармаларына мына Кыргыз улуттук драма театрында коюлду, Шекер эже айткандай Көл театрында коюлду, Караколдо коюлду, мына Чүй театрында коюлду, көп жерде коюлду. Анан ар бир коюлган спектакль сөзсүз элдин аябай алкоосуна татып, элдин аябай шатырда кол чабуусуна аябай ыраазы болгонуна татыйт. Бул бирден бир Асангүл апамдын чоң эмгеги болсо керек, тарбиялык маанада. Анан биздин театрга мына Кудай буйрса экинчи спектакли коюлуп ойноп жүрөбүз. Биринчисинде жана Элес деп согуш темасында жазылган пьесасын ойногонбуз. А жерде Асангүл апанын жалаң өзү айтмакчы чоң аталары, тай ата, тай энелерин чагылдырып берген. Анан өйдө балдар айтып атпайбы, ар бирибизди ошол эки атыбыздан айтып билет деп, жансан ошол экинин баары Асангүл апамдын өзүнүн жакындары деп билген. Бул өкүнүчтүү болсо, Асангүл апам өзү айтмакчы, өкүнүчтүү атында эле тургандан кийин ар бир адамдын сөзсүз бул турмушта сүйүнүчү, кубанычы, өкүнүчү болот. Ошол жердеги өкүнүчтүү ар бир бузук аялдын өзүнүн өкүнүчү, коляска отурган инвалиддин өзүнүн өкүнүчү, мисалы 2 жаштын өзүнүн өкүнүчү деген бир жакшы немелерден кылган. Ошону сахналаштырып чыгарганга аракет кылдык. Бул жерде Асангүл апанын эмгеги өтө зор. Ошону чыгарып берген биздин режиссер Кыргыз Республиканын эл артисти Эгемберди Чалабаева агабыздын эмгеги өтө зор. Ар бир актёрду образын берип ачып берген ошол кишинин эмеси болду. Анан жалпы жамаат колдон келген аракетибизди, образ жаратканга аракет кылдык. Анан эми эл баалайт, эл тандайт дегендей. Не дейбиз? Асангүл апабызга узун өмүр каалайбыз, кажыбас кайрат карайбыз. Чыгармачылык ийгилик, калеми курчуй берсин, бар болсун, аман болсун, дагы көп чыгармаларды алып келсин. Кудай буйрса биз ойногонго даярбыз. Эң негизги аманчылык тилейм, жеме бар болсун. Рахмат, силерге да чыгармачылык ийгилик. Бул чыгарма эл арасында болуп өткөн, көрүнгөн окуялар негизи биз көргөн чындыкты көрдүк. Мектеп окуучуларынын жакшынакай кечеси, анан ошондой болсо дагы ар үй бүлө кургандан баштап ошол үй бүлөнүн өзүнүн өкүнүчү көз көрүнө көрүп жүрчү элем да. Анан ар биринде толгон өкүнүч толтура да. Айрыкча кайнене жанагынтип тиги өзүнүн деле анан ага кошулуп бузук сөздөрү менен күч алып тиги бүлөсүн жакшы кармай албай ажырашып кетип атат. Ал ага өкүнөт. Бирок жанагы Айжамал менен
максаттын бала болсо дагы алардын пайда болгон алгачкы терең сүйүүсү аларды бекем сактап калат. Канча жыл өтсө да, кандай болсо да, керек болсо баш кошпой ажырашып калса демеле өлүмгө чейин барайын дегени бар. Мен ушул чыгармаларды көпчүлүгү негизи ошо көргөн билген окуяларга таянам, адабияттык чыгармаларга таянам. Анан мындан мурда жана бала башкарма деген дагы болуп өттү атты, теги премьерасы болуп, анда дагы болуп өткөн ошол окуяны жазып чагылдырдым. Чүй театр коюп чыкты. Алар да жакшы деңгээлде коюп, абдан кубанып калдык. Коюлуп атат. Биринчи жолу Салиманын бактары деген коюлду эле. Андан удай эле ошол тиги элес бурулча эң эски мында Каракол драм театрында коюп чыгышты. Аябай жакшы коюлду деле ушу күнгө чейин айтылып келатат. Бул Абдымовдун атындагы драм театрда коюп чыкты. Андан кийин Калк энеси Каныкей деген тиги эпостук чыгармадан дагы жазылды. Ошол ада коюлду, Каракол коюп чыгып, Каракол драм театр коюп чыгып келип, бир жерге да келишип 2 күн коюп кетишти. Мен бу жарыкка чыккандарын айтып атам. Болбосо 14 драмам бар. Аларды теге өзүмдүн 75 жылдыгыма каратайм жыйнактап коелучу. Жазылган менен баары бир анын баары театрда коюлбагаса дагы китепте жыйнак болуп калсын деп ошо 75 жылдыгыма карата топ 2015-жылы драмалар жыйнагы китебин чыгаргам. Анан ошондо баардык драмалар жазылууда. Түйшүк жок калды да мектептеги илим баары бүтүп эле чыгармачылык болуп калды. Анан чыгармачылыкка бир киргенде токтото албайт экенсиң. Күн түндөбөй эле кетет. Ошентип 3 ырлар жыйнак китебим чыкты. А дегенде дил баян, анан ой толго, андан кийин да карасам да бир тоғырлар жүрөт. Анан ошол агайың таштатчу эмес, чыгарабыз деп эле, топтоп эле ошол бул жарайт деп ошол биринчи эле сынчым ошо киши болчу. Мен аркы темада жаза берип атам. А дегенде Лондондо жүргөндө неберелериме эл жиреп кетип, Эрикке тай деген балдарга арналган кичинекей кооз китеп чыкты эле. Ошол Лондондо көргөндө мен көргөн Лондон деген чыгарма жазып баштагам, тимеле чоң роман жазгандай көрүп өсүм, мындай кенедей эле китепти ошондой көрүп баштагам. Андан кийин агайыңдын өзүнүн чыгармачылыгы 80 жылдыгына карата мен көп билем да, теги турмуш жолубуз чыгармачылыгын дегендей өмүр бою көрүп келатам. Мен жазып коеюн, анан кимге барат элек деп Каспамбетов 80 жашта деген дагы китеп чыгаргам. Анын публистика болуп атат. Дагы Гүл өмүр деген чоң көлөмдүү китеп чыгардым. Мында биз жөнүндө көп материалдар чыкпай койгон жок. Ошо канча жыл иштесек, ошончо жыл чагылдырылып келди. Өзүндө ошол агайыңда экөөбүз тең ошол газеталарга үзбөй чагылдырылып келдик. Деги эле эми бир ай болбосо дагы чыкпай калчу эмес. Дайыма публистикалык теги макалаларды чыгартып келчүбүз да. Анан ошолордун жыйындысын биз жөнүндө жазгандарды дагы, биз жазгандарды да топтоп, Гүл өмүр деген да көлөмдүү китеп чыгарттым. Азыркы убакта ыр жазып атасызбы же жалаң пьеса жазып атасызбы? Азыр ыр жазбай калдым. Ырды теги агайым кайтыш болгондо дагы айтып калдым. Эми мен жазбай калдым ырларымды, эми мен айтпай калдым сырларымды деп баштап, чын эле жазбайт экенмин десем, жок, ошо киши кайтыш болуп узатып аткан мезгилдерде көптөгөн бир кошок түрүндө болсо, жөн эле кадимки куплеттери менен бир 10 чакты да ыр дагы жазылып калган, ал турат. Андан кийин эле анан ошо дагы ошол мүмкүнчүлүгүм бар кезде бекер отургандан көрө китеп окусаң эргүү келет. Көрүп билген окуяларды ойлосоң эргүү келет экен. Анан ошентип ошол агайым жөнүндө бир драма жаздым, 2 түрдө. Анан азыр ошо жана Караколдогулар сурады, биз таанышып көрөлү деп азыр берип ийин деп атам.